Салып салсақ. Так, бүгін среда. Мол жұма болса, мол жұмады эле бүтүрүп салалы эметсе. Пятница, суббота келесиңер бе? Все, хорошо. Шunu айтсаңыз, Çalasın, biz telefon değil беребиз деп, материалдарын бизге төлөп берсеңиз өзүңүз Хорошо. Ага. Не дейт болду? О, сүйлөшкөнбүз бул эмеге, комиссионна мен да баргам бияка. Баягы чогуу болуп элек. Барып сүйлөшүп туруп. Атыңыз ким эле? Мен атым Бакыт. Бакыт. Суу түтүк ишканасында главный инженер болуп иштейм. Байынкы эмеде комиссионда чогуу барбадык белек тиги эле. Кайсы число экенин унутуп калдым. Чогуу болду. Бир айга жакын болду. Анан Неймандын немеси менен сүйлөшкөм, эмне болуп иштейт тияк. Он как управляет, что ли? Ошондой сыяктуу экен. Анан по городу. ооба, алабыз тияка септик коебуз деп эме кылгам, сүйлөшкөнбүз. Или жана тепкич жакка люкка прямой киргизесиң деп эме кылгам. Жок, андан көрө септик коюп салалы герметичный. Ошентип чечип салалык деп эме кылабыз. Азыр чалсам ал эмеге четверг, пятница келем дейт. Суббота, воскресенье жасап берип салбайсыңарбы деп өзү деле айтып атты. Так, саламатсыңарбы кыргызайым. Бүгүн биз водоканалдабыз. Восход Кичи район жашоочуларынан нааразы болуп атышат. 18-үйгө Неман аптекасы эч кандай биздин согласиябыз жок эле трубаларды өткөрүп алды деп. Анан өткөндө аппаратный комиссия болгон, аппаратныйдан келишкен мэрияден. Анан ошол вопрос до сих пор чечиле элек. Азыр атыңыз ким эле? Бакыт. Бакыт мырзадан полный информация алалы. Азыр Нема менен жаңы сүйлөштүңүз, э? Жаңы эле сүйлөштүм. Ошол боюнча ошол кайсы күнү? Так, азыр Бишкектемин дейт, пятница күнү келем дейт. Анан суббота, воскресенье силер менен сүйлөшүп туруп, септик койдуруп эме кылып салалы деди. Жанына эле септик коет аяка, 2 люк кольца. Метровый или 1,5 метровый. Герметичный болот, бүт жерге сиңбейт. Анан биз менен договор түзөт да, биз откачка кылып эме кылып турабыз да. Получается, вот эта труба уберется с подвала, да, она же висит. Ооба, аны алат дагы. И будет отдельный люк, и будут они вот туда выливать, да? Это уже примерно сколько времени займет? Примерно ушул жуманын ичинде бүтүрөбүз. Суббота или воскресенье, 2 күнүн ичинде да. А расходы это все? Расходу бүт баарын тияк төлөйт, Неймандын эмеси төлөйт, люктарын өзүлөрү алып берет. Балдарыбыздын работасын водоканалга келип төлөп эме кылат. Бизде экономист бар. Ошонун баарын эсептеп берет, канча метр казылат, канча эменин бар. Вот до этого, когда вот жители обращались в Неман, они сказали, вы сами трубы проведите, сами все делайте, потом мы то, что выйдет, покажете расход, и мы половину оплатим. И после этого, ну, представители, как его звать, Немана? Максат, он как звонит жители, он трубку не берет, отказывается оплачивать, ну там расходы хорошие. Насчет этого тоже просим, чтобы это половину оплатили, как они сказали. Вот информация жителям, скоро сделают, люк там будет отдельно, и вот эти трубы с подвала уберут. Это мы решим в ближайшее время. Спасибо вам большое. Надеемся, что это решится. Саламатсыздарбы, урматтуу Каракол шаарынын тургундары, учурдан пайдаланып биздин маселелерибизди дагы айтып кетели дедик эле. Бул биздин система водоснабжения и водоотведения системасы 1955-жылы салынган. Түтүктөрүбүз абдан эски болуп атат. Водоснабжениянын түтүктөрүнүн узундугу 245 километр, ал эми водоотведениянын канализациянын трубалары 109 километр, 55-жылы салынган. Анан ошо именно Восход Кичи районунда жанакы канализацияга памперстерди да салып атышат да. Анан биздин балдар да барып күндө тазалап, бул дагы өзүбүзгө водоканалга да расход. Анан неприятный ушундай ситуациялар болуп атат да. Жашоочуларга да ыңгайсыз болуп атат. Жана памперс, жана тряпкаларды салып атат да. Бул ушуну учурдан пайдаланып, ошолорду салбаңыздар канализацияга деп айтып кетет элем да. А так биздин балдар күнүнө 3-4 паров болуп атат. Анын баарын канализация тыгылып атат. Убагында барып аварияны устранять этип атабыз да. Биздин балдардын да жумуштары оор, туура түшүнүңүздөр.
кар болсо, суук болсо дагы, жаан болсо дагы ошо иштеп элдин алкышына жарап атат десек ишендирип кете алам мен. Анан Кудайым буйрса бул маселе менен кайрылып калыңар. Мен биринчи эметтим, мына Бакытбек Болотбековичке заданияны бердик. Анан Болотбек, сиз ал киши суббота воскресенье келип, анан мен эс алам деген да маселеси болуп калышы мүмкүн. Бул кийинки неделянын бир ортосуна чейин неме кылалычы, что наверняка запас алып, анан элге айтып алалы, уят болуп калбайлы. А так мен контролюмда болуп, буюрса чечип беребиз бул маселени. Чечип беребиз. Жители сколько раз обращаются. И вот я тоже хочу вот сказать насчет этого, засоряют трубы. В канализацию все выбрасывают, и там памперсы, что угодно. Мы вот сколько активисты Восхода, сколько лет уже стараемся, чтобы там мусорки не кидали, и вот эти не засоряли трубы. Тоже обращаемся, что, ну, это же наше место, же наше, ну, там живем сколько лет, надо бережно относиться, и вот это все. И получается, мы все это сами делаем, и виноватыми остается водоканал. Просим бережно относиться к этому. Рахмат, сизге рахмат буйрса. Спасибо большое.